Erkektin укуктарын айтабыз. Birinci ayal укуктарын баштайын деген, бирок эркектин укуктарын айтам. Муну аялдарга да ушул сабактын өзүнө эле кайра кайталап өтөбүз. Кичине кененирээк кылып, анткени эркектин укуктарын аялдар көбүрөөк сакташ керек. Барган сайын, заман өткөн сайын эркектерден аялдар күчтүү болуп баратат. Эркектердин укуктары сакталып, аялдардын укуктары көбүрөөк сакталып баратат. Сауд Аравиясында ушундай, Араб дүйнөсүндө ушундай, мындай бир бай Араб дүйнөсүндө. Айрыкча Сауд Аравиясында мен билбем, дүйнөдө эң көп аялдын укугу сакталган бул Сауд Аравиясы. Европадан дагы. Аша чаап кеткен. Аша чаап кеткен аялдар иштебейт, иштегенге милдеттүү эмес, курсагы ток. Эгер эркек аял айтышып кетсе аялдын укугу укук, көчөдө кетип атсаң аялга жол бошотуп бересиң. Кетип ат, тиип келсең, эмне мага тийдиң? Милиция деп кыйкырат, келсе мени кармадымбы десе, өлсө сени камап коюп барып, сурап отурбайт сени жана башка. Ушунчалык деңгээлде укук коргоо. Ошон үчүн алардын аялдар аябай ушундай. Тамак жасабайт керек болсо, эркектер ушундай кыйнал ашканда тамак алып келишет. Чектен чыгып кеткен ушунчалык деңгээлде кетип калган. Демек, мына ушул маселе үйлөнүлүш керек. Эркектин укуктары. Эркектин укуктары, бул жубайдын укуктары, биринчиси иннама алейкум ма хуммилтум ва алейхи ма хуммилу. Аял киши күйөөсүнүн укуктарын сактайт го. Күйөөсүн урмат кылганда кээ бир аялдар бар, эгерде күйөөм мени сыйласа, мен күйөөмү сыйлайм деген принцип менен жашайт да. Бул туура эмес маселе. Күйөөң жакшы болобу, жаман болобу, акмак болобу, аны сыйлашың керек. Анткени күйөөңө жазылган укуктар бар, сага жазылган укуктар бар. Күйөөңө жазылган милдет бар, сага жазылган милдет бар. Бул сөзүң күйөөм мени сыйласа, мен аны сыйлайм деген сөзүң, күйөөң намаз окуса, мен намаз окуйм деген сөз да. Ал туура эмес маселе. Ошол сыяктуу аялдарга да, эркектерге деле да, аялым мага жакшылык кылса, мен ага жакшылык кылам, мага жаман, мен дагы жамандык кылам дейт. Жок, сен өзүңкүн аткара беришиң керек. Мына берет. Иннама алейкум ма хуммилтум, ва алейхи ма хуммилу. Силерге жүктөлгөн нерсе, аларга жүктөлгөн нерсе кыяматта суралат дейт. Демек, андай кылбаш керек. Эгерде күйөөм мага жакшы мамиле кылса, мен ошондо гана жакшы мамиле кылам, ошондо гана таква салих аял болом, болбосом кубура болуп кетем десең, бул аялдар үчүн туура эмес маселе болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Лау кунту амиран ахадан ан ясджуда ли ахадин, ла амартул мар'атан тасджуда ли заужиха." Эгерде мен бир адамды башка бир адамга сежде кылганга буйрук турган болсом, анда аял затына өзүнүн күйөөсүнө сежде кылганга буйрук берет элем дейт. Ушунчалык деңгээлде эркектин укугун эмне кылган тактап айтып берген. Ал эмес башка бир хадисте Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла таджид имраатун халаватал имани хатта туадди хакка заужиха." Имам Хаким риваят кылган хадисте, Имам Захаби Сахих деген хадисте аял дейт, күйөөсүнө итаат кылып, күйөөсүнүн акысын бермейинче ыймандын даамын тата албайт дейт. Аял дейт, күйөөгө итаат кылып, күйөөнүн акысын толук бермейинче ыймандын даамын тата албайт дейт. Мен ушуну окуп атканда кайра токтоп турдум өзүмчө. Мурда мага келбептир же келсе дагы билбей калганмын, бирок мына ушул жерде окуп атканда ыйман даамын тата албайт дейт. Чындап аял күйөөсүн урматтап, күйөөсүнө итаат кылып, ошол мен эрим деп сезип, ошону сезе алган учурда гана ыйман даамы тата алат дейт да. Болбосо ыйман даамы тата албайт, жөн эле ошондой кургак ыйман менен жүрө берет дейт. Башка бир хадисте: "Ал-мар'ату ла туадди хаккаллахи хатта туадди хакка заужиха." Аял киши күйөөсүнүн акысын Аллахтын акысын өтөй албайт, күйөөнүн акысын өтөй алмайынча. Демек, күйөөнүн акысын өтөгөндө гана Кудайдын акысын өтөгөн болуп эсептелет. Эгер күйөөнүн акысын өтөй албаса, анда Аллахтын акысын өтөй албайт. Көп аялдарыбыз намаз окуп атам, орзо тутуп атам дейт. Кээде келип калат, жулунган аялдар келет, намаз окуйм, талимдерге барам, башка дейт. Эртең менен бул үйдө талим, түштө бул үйдө талим, кечинде бул үйдө талим, талимканачы болуп кеткен дагы үйүндө күйөөсү ачка, балдары ачка ушундай. Ушундай болуп кетти азыр бизде тилекке каршы. Талим, баян болуш керек. Бирок чеги менен болуш керек, өз убагында болуш керек. Эртең менен Эшмат дүйүндө баянда, түштө Ташматтыкында, бир жерде мунукунда, кечинде бир жердикинде, бир күндө 5 талим 5 баян. Андай болбойт. Ал-гулу фид-дин. Динде чектен чыгып кетүү. Кызын башы биттеп аткан, мектепке жибербей койгон, баласынын балалыгын уурдап алган. Кызын сабакка жибербейт, мектепке окутпайт, же медресеге жибербейт, ага идиш да башка кылдырат. Ал болбойт, урматтуу бир тууганым. Өткөндө бир жерде отурсам, бир жаныбыздагы шейхтин аял талимге барат элем деди. Күйөөсү уруксат бербеди, кайра чалып, 3 жолу чалып, күйөөсү мажбур кылып алып кетти. Мен айттым, сен
Kimler kүйösüңөр dedim. Sen bir alып desem, ушинтип атпайбы дейт. Андай болбойт. Андай болбойт. Мына күйөн акысын төлөй алмайынча, эрдин акысын төлөй албайт дейт. Кыздын кыздай болгон жакшы. Кыздын кыздай болгону жакшы. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Лау та'ламул мар'atu haqqa zawjiha 'alayha ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafruga" дейт. Имам Табарани, Имам Базар риwayat кылган хадисте, эгерде аял дейт, өзүнүн мойнундагы күйөөсүнүн акысын биле турган болсо, анда күйөөсүнүн абет түшкү тамагы менен кечки тамагы келгенде жерге олтурганга мүмкүнчүлүк таппай калат эле дейт. Яни күйөөм сурап атып бир нерсеге муктаж болуп калса, ошонун кыжалат кылып койбойун деп, олтурбастан карап олтура турган болот дейт да. Ушул апалардын кыялы эле билесиңер. Аталардын кыялы эле. Илгери Генералды күтүп аткандай. ошондой күтүшөт болчу, атаң келсин, атаң жесин деп, ушундай кылып, атаң биринчи ос дейсин деп, ал эмес үйдө кемпирлер дагы өзүнүн баласы келсе, баласынан мурда жебейт, үйдүн кожоюну ушул атаңар деп, ушундай талим берет эле. Сый ушундай болот болчу. Атасы тамак баштабайт эле. Эмнеге? Ошонун ыраазылыгы ушунда турат. Эгерде күйөөнүн курсагы ток болуп, күйөө деген көңүл ачык болгон болсо, үй бүлөнө мээрим төгүлөт. Азыркылар күйөөсү келип атабы, жокпу, телефон чалып сурап, тамак бышып калды, баштап жей беришет. 5 мүнөт күт, келип калат, төргө турса, кандай урмат болот сени күтүп аткан деп. Ошону сени кызың көрөт, ошону сенин балаң көрөт, үйдө ынтымак болот, урматтуу бир тууганым. Апабыз раматылык ушундай мен да айтып бергем, да айткым келип атат. Атам бирөөнү алып качып машинеси бар эле. Досторум Москвич, жана көк Москвич бар эле. 312 дегенби, канча? Бирнеке деген Москвичтер бар. 312, Бишкектин кодунда экен. Анан көк Москвич. Анан бир айышне жондук азыр Астанада жүрөт. Ошону алып качып мен да катышып калгам, алып. Мен кичинекей баламын, ушу бир 4-тө 3-тө мен машинеге түшүп калган экенмин да, ошо түндө жүрдүм, алып качты, кызды антип барды. Жүрдүк. Анан кийин келсек, апабыз күтүп, эми телефон жок ал убакта. Плов жасаган экен. Ошто көбүнчө плов жасайт. Ошону бузбаптыр. Субханалла. Демделген боюнча муздаган. Эртең менен анан ошону ачып, анан кийин мен карап көпкө чейин таң калып жүрдүм. Апам эмне мындай кылат, ушундай өз жогорку билимдүү. Кийин мына тексттерди окугандан кийин демек келаткан тарбия экен деп түшүндүм да. Азырга чейин сыймыктаны мен ошону эстейм. Бала көргөнүн кылат болуп тур да. Бала көргөнүң ошо азырга ушундай эстейм. Кээ бир үйдө андай эмес, эркектер урматтабайт, башка кылбайт. Мына хадисте ушинтип келип атат. Тамак жеп бүткөнгө чейин тикесинен тик туруп карап, жесин деп атат да. Ошо күйөөң урматталса сен урматталасың. Күйөөң урматталбаса сен урматталбайсың, урматтуу бир тууганым. Эстен чыгарбаш керек муну.